Кыргызстан эгемендиги алган жаш өлкөлөрдүн катарына кирет. Биз өнүгүү үчүн алыска барбай мында кошунабыз. Чыгыш өлкөлөрүнөн көп. Биз алардын баскан жолун, алар өнүгүүсүн, экономикасын өнүгүп, ошолор менен эмне кылып, алардын жакшы жактарын көрүп алышыбыз керек. Ошондуктан биз чыгыш таануу көбүрөөк көңүл буруп, чыгыш таануу боюнча институт ачып, жаш адистерди тарбиялап, чыгыш өлкөлөрүнөн алыс кайтпай, мына Кытайдын, Япония, Южный Корея, Сингапур өнүгүп аткан өлкөлөрдүн тарыхын, маданиятын, өнүгүү жолдорун, экономикасынын жолун биз азыркы адистерди тарбиялап, үйрөтүп, алар менен мамиле кылып, ал жактан биз аларды адистерди тартып, инвестиция тартып, өнүккөн технологиясын колдонгонго биз азыртан мамлекеттери көңүл буруп, ушул институттун ачсак, мамлекеттер колдоо көрөт деп мен ойлойм. Биздин коңшуларыбыз Казакстанда, Тажикстан, Өзбекстан, мына Россияда 4-5 чыгыш таануу институту бар, университети бар. Бизге убакыттан артта калып атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул абдан учуру келди. Ошондуктан буну мамлекеттерден колдоо табат деп ойлойм. Мен жогорку кеңештин депутаты Абдошев Эмил Токтоконович.